бүгүн сиздерге сүттүн үстүнө кантип сүрөт тартыш керек экендигин үйрөтөбүз. Ал үчүн бизге сүт, суюк самын, кебес таякчасы жана шприц керек. Алгач тарелканын үстүнө сүттү куюп алабыз дагы. Ага мындай боекторду алып, акварель боенан алып, бир аз тамызабыз. Алгач муну тамызалы кооз болуш үчүн. Мындай тамызабыз. Андан кийин муну тамызабыз. Жана ар түрдүүлүк болуш үчүн мындан да кошуп коелу. Мындан кошобул дагы. Андан кийин суюк самынга малынган таякчаны алып сүткө малабыз. Бул сүттүн кооз болуп жаткандыгынын себеби анткени сүттө май бар, ал эми самын ошол майга тийген кезде ушундай кооздукту пайда кылат. Барган сайын бул кооз болуп бара жатат. Рахмат балдар көңүл бурганыңыздар үчүн. Эми муну өз алдыңарча жасап көргүлө Мардон.